21-сентябрда Орус президенти Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялады. Путин мобилизация аскерде кызмат өтөгөн, резервде турган жарандарга тиешелүү боло турганын айтканы менен, чакыруу кагазы дээрлик бардык жарандарга келип баштады. Согушка орус жарандыгын алган же кош жарандыгы бар борбор азиялыктар да тартылууда. Мындан улам укук коргоочулар теги борбор азиялыктар Орусиянын аймагынан тез арада чыгып кетиши керектигин эскертип жатат. Ошол эле учурда кош жарандыгы барлар орус жарандыгынан баш тартса болот. Ал үчүн өз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигине тиешелүү документтерди топтоп, арыз менен кайрылышы керек. Бирок азыркы учурда бул 1 жылга чейин каралышы мүмкүн. Мобилизациядан качкан орус жарандары Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга да агылып жатат. Мындай кырдаалда кош жарандыгы бар мигранттар эмне кылышы керек? Чек арадан кимдер чыгып кете алат жана кимдерге чыгып кетүү кыйын болот? Мына ушул жана башка суроолорду Орусияда мигранттардын укуктарын коргоп келген Валентина Чупикке узаттык. Маекти кесиптешим Эльвира Султанмурат кызы алып барды. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Спасибо, что согласились с нами сегодня побеседовать. С началом частичной мобилизации мы знаем то, что повестки приходят также и мигрантам. И знаем то, что к вам тоже так. Очень много, да, обращается. Да, обращений очень много приходит. Поэтому расскажите, пожалуйста, вот сколько в день к вам обращаются мигранты и вот за какой помощью они к вам обращаются? В день сейчас обращается больше 1000 человек. Күнүнө азыр 1000ден ашуун адам кайрылып жатат. Өткөн күнү 1400дөн ашуун киши кайрылды. Мен эсептебей да калдым. Кайрылгандардын 80% орус жарандыгын алган борбор азиялыктар түзөт. Орусиялыктар аскер бөлүктөрүнө жапырт чакыруу алып жатышат. Мигранттар негизинен аларды аскерге өз ыктыяры менен баруу тууралуу келишимдерге кол коюуну мажбурлап жатышканына арызданып жатышат. Көчөдө, метродо, аэропорттордо кармап жатышат. Документтерди тыкыр текшерип жатышат. Эгерде кандай бир илинчек табышса, адамды коркутуп, жараксыз миграциялык каттоо менен жүргөнүн шылтоо кылып, кол койдуруп жатышат. Айрымдарга эмнеге кол коюп жатканын түшүндүрүп, Украинага согушка бара турганын айтышса, кээ бирлерине окутпай туруп кол койдуруп жатышат. Вот вчера у нас появился первый человек. Кечээ бизде Сахаровада алдоо жолу менен аскерде ыктыярдуу кызмат өтөө тууралуу келишимге кол койдурткан биринчи учур катталды. Ага чейин мигранттардан 2 кайрылуу болгон эле. Бул кандайча ишке ашат? Адам патент алганы же милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөнү келгенде ага кол коюуга бир топ документти беришет. Жеке маалыматты колдонууга уруксаат, процедураларды өткөнгө арыз, текшерүүдөн өткөнгө арыз. Ошолордун арасына 2 барактан турган келишимди салып коюшат. Ал учурда мигрантка аябай катуу басым жасалат. Батыраак кол кой деп кыйкырганга чейин барышат. Бол, тез, бол, батыраак дешет. Мага чалган ошол 2 адам аларга аскерде кызмат өтүүгө келишим беришкенин байкап, кол коюшкан эмес. А вот у тех, у кого было двойное гражданство, которые имели на руках и паспорт гражданин России, либо Кыргызстана, Узбекистана, вот среди них приходят ли повестки тем, кто вообще не служил в армии? Да. Российской? Да. Ооба, чакыруу таптакыр армияда кызмат өтөбөгөндөргө келип жатат. 6 баласы барларга да келип жатат. Аскерге жарабагандарга да чакыруу берип жатышат. А что ты здесь? Ты для чего сюда вообще приехал? Воровать? Работать? Да. Ну, будь любезен тогда, иди, служи. Чё, нет? А вот недавнее видео, которое вы тоже в Фейсбуке поделились, когда мигрант, именно сотрудник полиции ему сказали, чтобы он тоже пошел воевать в грубой форме, да, то, что он не только, он здесь зарабатывает, но и он должен воевать. Вот про этот инцидент не знаете подробности, где это было снято? Конкретно этого инцидента подробностей я не знаю, но у меня аналогичных инцидентов куча. Аталган окуя боюнча маалыматым жок экен, бирок ушул сыяктуу окуялар тууралуу көп эле билем. Москвада, Москва облусунда, Санкт-Петербургда, Калужск облусунан да маалыматтар келип жатат. А вот когда мы обратились в посольство именно Кыргызской республики, хотели спросить, какая-либо юридическая помощь оказывается ли вот именно мигрантам, у которых есть двойное гражданство, они нам, к сожалению, сказали только в письменном виде, ответят. Как вы посоветуете, вот кому обратиться нашим вообще вот тем, у кого есть двойное гражданство, и те, которые хотят выехать из страны без каких-либо проблем? Не обращайтесь ни к кому.
Эч кимге кайрылбаңыздар, анткени эч ким сиздерге жардам бергиси келбейт. Улуттук паспортуңузду алып, орус паспортуңузду орус чек арачылары таппагыдай катып чек арага барыңыздар. Жакшысы жол менен чыгып кетиңиздер. Чек арада узун кезек бар болгону менен аларда жаңыртылган тизме бар дегенден алысмын. Улуттук паспортуңуз менен чыгып кетип, ушунун баары бүткөнчө келбеңиздер. По своему национальному паспорту и не возвращайтесь, пока этот ужас не кончится. А Да. вот среди тех, которые к вам обращаются, вот, сколько составляют граждане Кыргызской республики? Их тоже много? Их достаточно много. Алардын саны көп эле, айрыкча орус жарандыгын алгандар көп кайрылууда. Орус жарандыгын алган эмес, кыргыз эле жарандыгын алгандар да кайрылып жатат. Жалпы кайрылгандардын 80%-ынын колунда орус жарандыгы бар. Ошолордун жарымын кыргыз жарандары же Кыргызстандын мурдагы жарандары түзөт. А вот когда вы говорите тем, у кого есть уже на руках российское гражданство, чтобы они вот советуете, чтобы они покинули вот страну, как они реагируют на ваши советы? В основном радостно. Негизинен кубануу менен эле кабыл алып жатышат. Кайда кетсе болот деп сурашат. Мага кайрылган кыргыз жарандардын арасында ипотека алгандар көп болуп жатат. Ушул адамдар эң бактысыздар. Анткени алар албетте чек арадан өткөрбөй коюшат деп коркуп жатышат. Себеби сот аткаруучулардын федералдык кызматы аркылуу издөө паспорттун номуру менен эмес, аты жөнү жана туулган датасы боюнча жүргүзүлөт. Аларга боорморуйт, сураныч, кредит албаңыздар. Айрыкча эркек адамдар. Мигрантам, у которых на руках есть гражданство своей страны, вот им предлагают еще по контракту за большие суммы уехать и там предлагают какие-то строительные работы, под видом строительных работ, на войну. Это было в июле месяце. Июль айында ушундай окуя болгон. 28 июньдан 25 июльга чейин ушундай окуя болгон. Москва мэриясынын Псков облусунун контракты менен Мариупулдагы урандыларды тазалоого, Донецкти курууга чакырышкан. Адамдарды азгырган бригадир менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен ага бир нече суроо бергенден кийин ал кайсыл жака бара жатышканын түшүндү. Согуштун катышуучусу болуп калышаарын да аңдап билди. Ал бизди согушка алып бара жатышат деп эч ким барбайт деп бардык группаны кайтарды. 120 адам чогулткан экен, өзү менен 121 киши болот эле. Экинчи группада 6 адам болгон. Алардын 5өө менен сүйлөштүм. Алар курулуш иштерине эмес, фронтко окоп казганы барасыңар дегенимде өз ойлорунан кайтышты. Силер түшүнбөгөн эч нерсеге кол койбогула. Анткени силерге келишимди да берип коюшу мүмкүн. Кайсы бир жерде иштесеңиз, сиздин аты жөнүңүз жазылган печат коюлган бардык документтерди чогулткула. Такси кылып иштесеңер, автопарктан жол маршрутун алгыла. Анткени азыр айлыкты бербей койгон учурлар көп болуп жатат. Не заплатили зарплату. А сейчас невыплата зарплаты сверхактуальна. Сейчас очень много невыплат. Мигранттардын укуктарын коргоп келген укук коргоочу Валентина Чупик менен мен Эльвира Султанмурат кызы маектештим. Медиахаб менен бирге болуңуздар.